Ulangan jasalma kirpikten daarat ötöbü deydi. Ulangan jasalma kirpikten daarat ötpöйт. Antkeni kirpikti juuş daaratта usulda mildet bola turmatты bir tuğanım. Egerde kirpigine kirpik jabышса, ошо kirpik jabышкан жер жок дегенде 1 миллиметр тосулуп калат дагы, ага daarat ötпөй калат. Uşu erте менен эрте daarat алып жабыштырып аласың да, кечке чейин daarатты бузбай жүрсөң, анда боло берет. Жанагыда үзүрлүү күндөрдө ошондо коюп алса бир жөн. Бирок кирпигин узартып көчөгө чыкканда бетин жаап алып чыгыш керек болот. Анткени сулуу кылып, анан жанагыдай кунажын көзүн сүзбөсө бука жүүнү үзөбү деп кирпик кошулган көз дагы жак сүзүлүп кетип, анан маселе бузулуп кетет. Ошон үчүн этият болуш керек. Бирок жасанганда турмушка чыгып аткан учурда кээде кыздар сулуу болгусу келсе, анда болот, бирок ошол daarat өтпөй калат. Daarat алууга муктаж болбогон убакыттарда анда кошсо бир жөн. Каш жасап, кирпик чаптап, оозду чоңойтуп, боёгон жумуш иштегенге болобу? Болот. Эми турмушка чыгып аткан кыздар жасап койсоңуз болот, бирок кирпик чаптаганда daarat өтпөй калат. Ошондуктан ошол мусулмандарга түшүндүрүп айтыш керек. Анан бирок daarat алып алыптыр, daarat бузулганга чейин жүрө берем десе, анда бир жөн турмушка чыгып аткан кыздар 2-3 күн тамак жебей, эрте менен ошо кирпигин чаптап, анан кечке чейин чыдап жүрөм десе, анда бир жөн. Бирок кирпик чаптагандан кийин ага daarat жүрбөй калат. Өтпөй калат daarat. Кошулма кирпик мусулман кызга болобу? Аны кирпик ортосуна киргизет дейт. Daarat алгандан кийин кирпигин тыгып койсо боло берет. Кийин daarat бузулуп калганда кирпигин жулуп кайра daarat алыш керек. Анан кирпигин кошкондон кийин көзүн жаап жүрүш керек. Анткени көчөдө өзү сулуу кылып жүргөнгө уруксат бербейт шарият. Хына менен, анан сурма менен көзүн ачса болот. Хына менен сурмага уруксат берилет. Бирок экөөнөн башка нерсе менен кирпик кошуп алып же кал коюп алып көчөдө жүрсөң да бетин жабыш керек. Эгер атыр коюп көчөгө чыкса, атыр чыкпай турган темирден бронжилет кылып кийип алат. Анткени хадисте айтылат, кайсы бир аял киши атыр коюп элдер уга турган, жыттай турган көчөгө чыкса, анда ошол жаман аял деп айткан хадис бар. Жасалма кирпик негиз тийүү салбайт. Бирок ал жабышып калганда денеге жабышат дагы, ошол жерге суу тийгизбейт. Ошон үчүн жасалма кирпикти гусулда жуулуш керек, daaratта жуулу. Анткени кирпик турган жерлер daaratта жуулууга милдеттүү болгон жерлер. Ошон үчүн кирпигин жууп кайра кадап коюш керек болот. Анан көчөгө чыкканда ушу кирпикти жаап коюп жүрүш керек болот. Көрсөтпөш керек. Жасануу болуп атпайбы булчу? Ошондой. Үйүндө күйөөсү жасангысы келип, күткүсү келип атса, кирпик коюп алса болот. Боло берет. Туш коюп, аны өчүрбөй daarat алып намаз окуса болобу, же өчүрүш керек болобу дейт. Туштан daarat өтө берет. Бирок ушу жуулуш керек да, жуулганда жуулуп кетпес өтө берет деген сөз. Туш деген лак эмес. Эгер тырмакка лак коюп алган болсо, ага daarat гусул жүрбөйт. Анан кирпик чаптап алса, ага daarat гусул жүрбөйт, урматтуу бир тууганым. Бирок чачын боесо, туш койгон болсо, сыртынан жууй берет, ага daarat өтө берет. Чач боесо daarat өтө берет. Өтпөйт дечибиз, азыр эми өтө турган болуп калды. Жасалма кирпик коюп жүрсө болобу дейт. Daarat өткүрбөйт жасалма кирпик. Анан үйдө койсо бир жөн. Анан көчөгө чыкканда койсо, анда бетин жаап алыш керек болот айтат алымдарыбыз. Анда коюштун кереги жок болуп калабы? Ошондой урматтуу досторум. Саудияда бир ызычы иш болду. Бирөө үйлөнүптүр, анан тоюп алып үйүнө келип, анан эрте менен туруп караса, анда башка бирөө жатыптыр да, чочуп кетип, анан качыптыр. Башка бир жатып алды. Көрсө аял экен, көрсө кирпиктер башкалар менен бөлөк адам болуп, кийин үйлөнсө, жуунганда бөлөк болуп калыптыр да. Анан сотко берди булчу. Сотко берип, анан ажырашты булар. Чоң үй бүлө, өтө белгилүү үй бүлөлөр ушундай болушту. Ошон үчүн Кудайым өзү берген сулуулугунан калтырбасын. Азыркы убакта тырмактарын өстүрүп, шлак, ушуну жазылабы, карачы. Шлак деген да барбы? Шлак мынакей. Кылдырып кирпикти, шлак деген коюлат тырмактарга. Шлак кылдырып кирпиктерин коштуруп жүргөн учурда өлүп калса, ошол бойдон коюлабы же кирпигин тырмактарын алып салыш керекпи? Гусул өтпөйт. Ошого кирпик алыныш керек. Анан тырмактардан жана шлак айтор барды кетириш керек. Эгер тырмактарында шлак менен лак кетирилбесе, кирпик алынбаса, анда бул аялдарга жана жууган өтпөй калат. Өтпөйт. Тырмак жабыштырып алгандарга өтпөйт.
Ana ötpösö andallarga janaza okulunbayt. Janaza juulgan okuluş gerek bolot. Ayaldar kaş derse, çaç kırkıp şım giyse künöbü, tatuaj, çaç boyasa gusul ötöbü, kirpik koysa deydi. Ama hına menen boyasa bola beret. Ana kraska menen boyap kraska jabышып kala turgan lak siyaktуу bolsa anda bul taratda osup koyat. Gusul tarat ötpöy kalat. Kaş tergen çaç kırkan jakşı emes, çaçın şunda pittep ketip özün karaya albay kalıp piti kuyulup düşüp atsa kırıp jiberse makul. Keyin tarap alat degen söz. Anan çaçın özü karap atsa anda uzun kılgany jakşı. Şım giygen köynök içine giyse bola beret. Anan şımdın özü menen köçöge çıkıp ketken bolboyt. Uştan deydi, onu şımdı uştan deydi ayalça.